2022 жылдын 1 августунан тартып 58 миңден ашык бюджеттик тармактын кызматкерлери жогорулатылган маяны ала баштады. Бул Кыргыз Республикасынын президентинин мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акысын реформалоо жөнүндө жарлыгын ишке ашыруунун алкагында мүмкүн болду. Бюджеттик тармактын кызматкерлерине төмөнкүлөр кирет. Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылар, мамлекеттик мекемелерде иштеген мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген кызматкерлер, кенже техникалык кызматкерлер, күч түзүмүнүн штаттан тышкары жана жарандык персоналы. Мамлекеттик кызматкердин айлыгы 2021 жылы 22.879 сомдон 2022 жылы 47.953 сомго чейин өстү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен өлкөдөгү аз камсыз болгон үй бүлөлөргө колдоо көрсөтүү максатында 100 000 сомдон бир жолку кайтарымсыз каражаттар берилип баштады. Социал контракт долбоорун ишке ашыруу алкагында өлкө боюнча жалпысынан 2800 аз камсыз үй бүлөгө 292 миллион сом бөлүндү. Каражат аз камсыз үй бүлөлөргө чакан ишкердик жүргүзүү үчүн берилип жатат. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 350 аз камсыз үй бүлөгө 35 миллион сом бөлүндү. Анын ичинен 60тан ашык үй бүлө сертификатка ээ болду. Бул долбоор жылдын башында Кадамжай жана Жумгал райондорунда башталган. Эми мындан ары өлкө аймактарындагы аз камсыз үй бүлөлөргө да мамлекеттен кайтарымсыз каражат берүү улантылат.